Кемин районуна караштуу Жаңал Шайлоо өкмөтүндө жылкыларды электрондук каттоо жүрүүдө. Чиптөө менен жылкылар тууралуу маалымат мамлекеттик жалпы базага киргизилип, электрондук документ көтөт. Малдын санын билбесең, ден соолугун кайдан билесиң деген айылдагы ветеринарлар атайын даярдалган жайда жылкынын жалына чип киргизип жатышат. Микрочип бар. Ошону жалга сайлап атат. Бул деген малдын тактоо аныктоосу. Баягы айтып атко, малдын санын билбесең, ден соолугун кантип билесиң депчи. Ошон үчүн бореке атайын салынып аткан окатта. Кан алынса, прививка кылса, бүт деметилип турат. Справка жазылганда малында базарга мисалы. Ушунун негизинде жазылып турат. Эмеден карайт, компьютерден карайбыз. Ошодон чыгып турат. Аталган айыл өкмөттө 1000 баштан ашык жылкы бар. Бүгүнкү күнгө карата алардын 800гө жакынына электрондук чип коюлду. Анын натыйжасында жылкынын өңү, жашы, туулган жери, кайсы ооруга каршы эмделгени сыяктуу маалыматтар толук кандуу электрондук базага киргизилет. Башкача айтканда, мал туулгандан тарта катталып, союлганга же өлгөнгө чейин көзөмөлдө болот. Бүгүнкү күнгө болсо 745 баш чипированиядан уже өттү. Буга чейинки кичине анча-мынча тоскоолдуктар кичине 100%тик аткарылбаштын бирден бир себеби бул неме болду. Себептен айыл ичиндеги малдардын баары чипированиядан өткөн. Бул калган малдарыбыз только бул жанагы кичине жапайыраак жылкылар тоодон түшкөндөн кийин эле бул талаадагы ээн эркин жүргөн жылкылар болушту. Буга чейин мал доктурлар үймө-үй кыдырып, жылкыларды укурук менен кармап чип коюп келишкен. Эми болсо айылдын четине атайын жай даярдалып, жумуш бир топ эле жеңилдеди. Жана укурук менен кармап, эптеп бир жыгып кыйналыштар болуп аткан. Анан Кудай буйруса көптөн бери былтыр пландаганбыз, бирок жакын арада эле бир жуманын аралыгында раскол, өздөрүңөр көрүп тургандай раскол ишке ашып бүттү. Эми ошо бир жумадан бери биз ушу талаадагы жапай жылкыларды айдап кирип, чипированиянын иштин аягына, Кудай буйруса, айдын аягына чейин полностью 100% бүтөбүз. Айта кетсек, өлкөдө малды электрондук каттоо, малдын так эсебин билүү, эт экспорттоодо жана импорттоодо мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү жана башка максаттарда жүргүзүлүүдө. Автандил Бактыбеков, Чумоо Эсманалиев, СТВ, Кемин району.